Коронавирустун жана күнөөнүн жайылышы. Коронавирустун жана күнөөнүн жайылышынын окшоштугун жана айырмачылыгын карап чыгуу. Коронавирустун жайылышы. Дүйнөгө, биз жашап жаткан дүйнөгө бир адам аркылуу коронавирус кирип, көптөгөн өлкөлөргө жайылып, көптөгөн адамдарга жугуп, көптөгөн адамдар анын коронавирустун курмандыгы болуп жатат. Бүгүнкү күнгө ылайык бул вирусту жуктургандардын саны 664.655 адам. Жарым миллиондон ашык адам. Бул оорудан өлгөндөрдүн саны 30.847 адам. Дүйнө жүзү боюнча статистика. Бул оорудан айыккандардын саны 140.156 адамды түзөт. Бул оорунун коркунучтуу жагы, бул оорунун кесепети канчалык деңгээлде коркунучтуу? Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча 3%дан 5%га чейин. Мисалы, 100 адам бул ооруну жугузса, анын 3-төн 5-ке чейин адам өлүп калышы мүмкүн деген аныктоолор бар. Ал эми 95-97 адам айыгып кетет деген аныктоолор бар. Эми бул ооруну жайылышын карап көрөлү. Дүйнө жүзүнө жайылышын карап көрөлү картадан. Бул оору кайсыл жерде пайда болду? Биз билебиз, Кытайда, Ухан деген шаарда, анан бүтүндөй Кытай боюнча жайылып, анан бул майда кызыл точкалар кайсы бир өлкөлөрдө кичине бар деген, бул чоң кызыл бул ошол өлкөлөрдө, мисалы, Европа өлкөлөрүндө аябагандай очогу болуп жатат, Иранда, АКШда жана башка өлкөлөрдө. Ал эми калган жерде кичинекей, бирок бунун коркунучу дагы тез жайылышы мүмкүн. Ошентсе да бул оору бүткүл дүйнө жүзүнө аябагандай массалык түрдө тарай элек азырынча. Кудай сактасын. Эми бул коронавирус жугуштуу оору менен күнөөнү салыштырып көрөлү. Күнөөнүн жайылышын салыштырып карап көрөлү. Римдиктер 5-бөлүм күнөөнүн жайылышы. Римдиктер 5-бөлүм 12-аят. Дүйнөгө, биз жашап жаткан дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди. Күнөө аркылуу өлүм кирди. Ошентип, өлүм бардык адамдарга өттү. Себеби бардык адамдар күнөө кетиришти дейт. Окшош жагы, коронавирус менен күнөөнүн окшош жагы бир адам аркылуу. Коронавирус дагы бир адам аркылуу, бир адамдан башталды. Күнөө дагы бир адамдан башталды. Айырмачылыгы. Коронавирус жугуштуу оору, ал бүткүл адамзатына жете элек. Ошондой эле андан айыккандар дагы 95-97% айыккандар да бар. Ал эми күнөөдөн айыккан бир дагы адам жок. Дүйнөгө бир адам аркылуу күнөө кирди, анан күнөө аркылуу өлүм кирди дейт. Демек, күнөөнүн кесепети өлүм. Ошентип, өлүм бардык адамдарга өттү, себеби бардык адамдар күнөө кетиришти дейт. Демек, күнөөнүн жайылышы аябагандай коркунучтуу экен. Азыркы биз жашап жаткан дүйнөдө 7 миллиард адам болсо, ошол 7 миллиард адамдын бардыгы күнөөкөр. Бир адам аркылуу дегенибиз, адам ата аркылуу бул дүйнөгө күнөө кирди жана бардыгы ошо адам атанын айынан күнөөкөр болуп калдык. Римдиктер 3-бөлүм 10-аятта ыйык жазууда жазылгандай, бир дагы адил адам жок дейт. Башкача айтканда, күнөөсү жок бир дагы адам жок дейт. Римдиктер 3-бөлүм 23-аятта, себеби бардыгы күнөө кетиришип, бардык адамдар күнөө кетиришип, Кудай кыла турган даңктан айрылып калышкан дейт. Демек,
бардыгы күнөө кетирип Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан дейт. Күнөөнүн кесепети Римдиктер 6-бөлүм 23 аятка ылайык, анткени күнөө үчүн жаза, күнөөнүн жазасы бул өлүм экен. Демек, айырмачылыгы, коронавирустан айырмачылыгы күнөөнүн. Коронавирустан эгерде бүгүнкү күндө айыккандар болуп жатса, анда күнөөдөн эч ким айыкпайт экен. Күнөөнүн кесепети өлүм. 7 миллиарддан ашык адам болсо, ар бири күнөөкөр жана бардыгынын күнөөсүнүн айынан адамзат өлөт экен. Бирок бул Римдиктер 6-бөлүм 23-аятка ылайык бизде жакшы кабар бар экен. Ал эми Кудайдын белеги Теңирибиз Машаяк Ыйса аркылуу бериле турган түбөлүк өмүр дейт. Бул биз үчүн жакшы кабар. Бул Кудайдын бизге болгон сүйүүсү. Кудайдын сүйүүсү. Римдиктер 5-бөлүм 8-аятка ылайык Машаяк болсо биз күнөөкөр кезде эле, биз адамдар күнөөкөр кезде эле биз үчүн өлдү дейт. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди дейт. Демек, Кудайдын сүйүүсү. Биз канчалык күнөөкөр болсок дагы, Кудай бизди сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун Машаякты биз үчүн бериптир. Жакандын жакшы кабары 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди дейт. Демек, бүгүнкү күндө адамзаты коронавируска каршы вакцина таба албай жатышат. Бирок Кудай күнөөгө каршы, өлүмгө каршы вакцинаны дүйнө жарала электе мурун эле таап койгон. Ал Кудайдын бизге болгон сүйүүсү жана ал Кудайдын биз үчүн берген өзүнүн жалгыз уулу Ыйса Машаяк. Ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнө алып, биз үчүн өлдү. Жана ага ишенген ар бир адам, эгерде Кудайдын уулу Ыйса Машаякка ишенсек, ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлгөндүгүнө ишенсек, анда өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болот экенбиз. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсүн кабыл алып, Кудайдын уулу Ыйса Машаякка ишенсек, биз түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Кудайым жалгасын бардыгыңыздарды.